Салам достор, мен каналыма кош келипсиздер. Бүгүн ушундай аябай өзгөчө болчкаларды даярдайбыз. Синнабон деп аталат. Кандай даярдалат десеңиз, анда видеону акырына чейин караңыздар. Жол сүтүбүзгө 1 аш кашык соданы кошуп, жакшылап аралаштырып чыгабыз. Ушул жерде эскертүү кетчү нерсе, сүт кайнак болбошу керек, жылуу болушу керек. Эми сливочный масло же болбосо маргаринди салып, ортосунан ушундай алып бөлүп чыгабыз. Андан кийин 1 жумуртканы кошуп, өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша сахар кошуп алабыз. Жана кашык менен жакшылап аралаштырып чыгабыз. Аралаштырып алгандан кийин унубузду элеп алабыз. Унду элеп чыксак, болчкабыз жакшы көтөрүлүп, сонун болуп бышат. Элеп алгандан кийин жумшак камыр илеп алышыбыз керек. Бизде аябай сонун болгон жумшак камыр ушундай келип чыкты. Эми буну жылуу жерге көтөрүлгөнчө күтөбүз. Мына арадан 1,5-2 саат өттү. Мен камырым көтөрүлүп, аябай сонун болуп чыкты ушундай. Эми буну жайып баштайбыз. Камыр аябай жумшак болгондуктан, жабышып калбаш үчүн кичине un себелеп алдым. Бир аз жайып алганыбыздан кийин ичке карай 4 жагынан бүктөп алабыз. Ушундай кылып бүктөп чыгышыбыз керек. Бүктөп алдык, эми кайрадан жайып чыгабыз. Биздин камырыбыз калың болуп калбашы керек. Себеби өтө калың болуп калса, болчканын ичи бышпай калат. Ошол себептен орточо кылып жайып чыгабыз. Мына ушундай кылып жайып алдым. Эми эритип алган сливочный масло менен бетин тегиз кылып сүйкөп чыгабыз. Эритпей деле сливочный маслону жумшак болсо сүйкөй берсеңиздер болот. Эми корица менен сахарды аралаштырып, бетине баарына тегиз кылып жайып себип чыгабыз. Кол менен сепкен ыңгайлуу. Кашык менен себем десеңиздер, анда бир жерине көп, бир жерине аз болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен кол менен себелеп чыгганыбыз жакшы. Себелеп алгандан кийин четинен ороп баштайбыз. Тегиз кылып ороп чыгабыз. Биз болчкабызды ороп алдык. Эми ушундай жөнөкөй гана жип менен бөлүп чыгабыз. Жип менен бөлгөндө аябай ушундай тегиз кесилет. Бычак менен кескенге караганда ушундай жип менен кескенде аябай коз чыгат. Жана оп-оңой кесилет. Караңыздар, аябай тегиз жана оңой кесилет. Ушундай кылып баарын кесип алабыз.
Жана духовкабызды алдын ала кызытып алабыз 180 градуста. Кызыган духовкада бир 35-40 минутта бышырып аласыздар. Өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карайсыздар кандай бышырат. Ушундай болуп, биздин болчкалар бышып чыкты. Жыты деген абдан сонун. Өзү дагы аябай сонун болуп, жумшак болуп бышты. Эми бетине сметана сүйкөп чыгамын. Сметана жок болсо, сливочный масло, творожный сыр, сахарный пудраны кошуп, аралаштырып дагы сүйкөсөңүздөр болот. Мен сметананын өзүн гана сүйкөп жатамын. Эгерде бетине ширин кылып сүйкөгүңүздөр келсе, анда сметанага сахарный пудра кошуп койсоңуздар болот. Биздин болчкалар аябай жумшак, аябай даамдуу, таттуу болуп бышты. Барыңыздар жасап көрүңүздөр. Сиздер менен болгон Жайнагүл. Сиздер менен жаңы рецепттерде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Биздин каналды биринчи ирет көрүп жатсаңыздар, лайк басып, подписация болуп коюңуздар.